Пайгамбарыбыз алейхиссалам кээде ошол аялдары мисалы үчүн жанагыдай бир шариатка каршы келбеген ишти аткарам деп калса, эми болбогон эле иш кичинекей нерсе, мисалы үчүн барып мисалы үчүн эми лыжа тееп келебиз деп калса, же болбосо жөн эле барып мисалы үчүн бияка паркка барып басып келели деп калса, шариатка каршы келбейт, өтө зарыл эмес. Кээде пайгамбар ушундай учурларда аялдарын ээрчиген. Анткени аялдарына көңүлүн көтөрүп коюш, аялдар кээде туруп эле походко барабыз деп калат, макул деп барып үйүңдө эле ошондой, бирок көчөгө чыгып алып ошо бир сайдын боюна барып шашлык жеп келе турган болсоң, аялың балдарың сүйүнүп калат. Демек ошого макул болуп, каршы келбейт шариатка. Ошол эле учурда аялдардын бир аз назданганы, бир аз эркелеги боло турган болсо, аткарып койсок эч кандай зыян тийбейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушундай кылат эле. Пайгамбар ушундай кылат. Анткени эмне? Ва иннака ла ала хулукун азим, сен улуу кулуктун ээсисиң дейт. Мисалы үчүн кээде аялдар барып жөн эле магазинге барып айланып келели, же жаңы магазин ачылыптыр басып көрүп келели десе, шариат боюнча кийинген болсо, эркек жетелеп барып бастырып көрсөтүп кое турган болсо, эч кандай зыяны тийбейт. Мына ушундай кээ бир нерселер убакыт бөлүш керек. Динге, илимге, даватка да убакыттын баарын берип, аялдарга маани берилбей калса, анда биз пайгамбардын сүннөтүн таштап койгон болуп эсептелебиз. Демек, эркек аялына маани берип, кээде бир кафеге апарып, чогуу тамак жеп, мисалы үчүн, анан көңүлүн көтөрүп, балмуздак жеп, анан кайра алып келсе, иншалла жакшы болот эле.